Assalamu алейкум кыргыз элим. Баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Бул видео кайрылуунун себеби төмөнгүчө. Өзүңүздөр байкап баамда тургандай бир эле мен эмес, бүтүндөй кыргыз элинин кабыргасын кайыштырып турган маселе бул Баткен окуясы. Ошол жерде ок атылуу болуп, биздин солдаттар жабыр тартып, кыргыз жараныбыздын бири кем 80 жаштагы абышка кемпир, 71 жаштагы кемпирдин үйү күйүп, бүгүнкү күндө ар кимдин үйүндө жатып турса, биздин бийлик бир барып абалын сурап койбогону мени өтө өкүндүрүп турат. Буга чейинки сел жүргөн Исфанада же болбосо Алабукада сел жүргөндө дагы бир барып койбогону мейли деп көз жумуп үн чыкпадык эле. Бирок азыркы Баткен окуясындагы үйү күйгөн адамдын, ошо болгондо да абышканын үйү күйүп турса, бир ооз барып ошол маселени жериден чечип койбогон бийликке өтө нааразы болуп, тажик туугандарды канчалык жаман көрсөм дагы, жийиркенип колума курал алып ошолор менен согушууга даяр болуп турсам дагы, биринчиден алар менен эмес, ушул азыр биздин бийлик, биздин өкмөт менен согушкум келип турат, колума курал алып. Кантип уялбайсыңар? Бетиңер бет эмес эле бетон экен. Кантип чечип кое албайсыңар ошол маселени? Өзүңөр ошол жерге, ошол абышканын ордуна өзүңөрдү коюп көргүлөчү. Сен тынч жашап жаткан үйүңдөн бирөө келип үйүңдү өртөп кетсе, бул кордук эмеспи? Бул азап эмеспи? Кантип чыдап турасыңар? Кантип чыдап олтурасыңар? Мен силердин отставка кет. Өкмөт, урматтуу өкмөт, сен командаң менен отставка кетүүңдү сураймын. Талап кыламын. Бир эле мен эмес, бир канча депутаттар дагы айтып отурат. Уялбайт экенсиңер, бетиңер да жок экен. Анан дагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдаралиев, сен кантип иштеп атканыңды кыргыз эли көрүп турат. Бир эле мисал айтайын. Кытайдын белгилүү сайттарынын бири, аты эсимден чыгып турат. Эсимде экен. Айтсам дагы балки мен кытай тилине түшүнбөймүн, билбеймин. Туура эмес айтышым мүмкүн, бирок мен ошол макала, сайттагы макаланы казак тилине оодарып, казак тилине которулуп, Серикжан Бүлаш деген бауырыбыз которуп айтып бергенде, биздин Алтынай аттуу Азаттыкта иштеген журналисткабыз, кызыбыз, эже карындашыбыз өзүнүн постун жазып, нааразы постун жазган эле. Сен тышкы иштер министри болуп туруп ошолорго бир ответ, өзүңдүн нааразы экениңди айтып койгонуң мени өтө өкүндүрдү. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондугунан кийин рас, өзүнүн герби бар, өзүнүн желеги бар. Ал жерде эмне деп айтылат? Кыргыздын жери бул Кытайдын жери болгон деп айтып атат. Анан дагы кыргыздардын өрүп чыкканга ити жок, сыкканга бити жок, ушундай кедей калк деп атат. Эгерде Россия коммунизм доорунда албаганда, ага чейин биздин эл болуп турган, биздин менен жашаганда алар бай жашайт эди. Тарыхты карай турган болсок, калмак Кытай бир дагы элге жакшылык кылган эмес. Жакшылык кылбайт дагы. Бүгүнкү күндө силер алтыныңарды берип атасыңар, жериңерди берип атасыңар, эч жок каршысыңар. Урматтуу президент, ушул маселени, Баткендеги болуп аткан окуяны зым менен эле тартып, чек араны тактап, зым менен эле тосуп коюңузчу, сизден сураңыз. Же болбосо элге официальный түрдө документальный куралды бериңиз, эл өзүн коргоп алат. Же болбосо ошол үй дагы өрттөнгөн үй тажиктердики экен, адашып кыргыз кирип алган экен деп айтасыңарбы? Болду, урматтуу бийлик, президент. Элдин сабырын түгөтпөңүз. Тилибизди тишибизге тиштеп арраң турабыз. Силер кетиш үчүн сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө карапайым калктын каны менен жуулуш керекпи бийлик? Силердин өкмөт командаң менен отставка кетишиңди сураймын. Анан урматтуу президент, ошол маселени чечип койсоңуз, зым менен тосуп койсоңуз, анан мына жеп жутарларды мыйзамдуу түрдө бир жоопко тартып берсеңиз, жоопко тартсаңыз ушуларды, Кытайдын каржысынан кутулат элек го. Тарыхта Кытай бир дагы элге жакшылык кылган эмес. Жанагындай деп белгилүү сайттарын, өзүнүн Кытайдын өзүнүн белгилүү сайттарында ошондой макала жарыялаганы баарыбызды өкүндүрдү, туугандар. Биздин бирок тышкы иштер министринен бир дагы пост жазылбаганыга өтө өкүнөсүң. Кантип Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө доо кетип жатса, сен үн чыкпай отурасың, ал жерде бети жок. Кетпейсиңби бийлигин? Бийликти бербейсиң, колунан келгендерге бербейсиңерби? Чыңгыз Айдаралиев деген Чыңгыз Айдаралиев, бул тышкы иштер министрин
азыркы убакта иштеп атасыңар, бирок ошону уктуңар, укпай койбодуңар окшойт. Кантип ошого чыдадыңар? Урматтуу президент, сөзүмдүн аягында рас мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Ош областына караштуу Чоң Алай районунун тургуну боломун. Аты жөнүм Акмат уулу Жумабек. Мен сизден ошол маселени бийлик ошол элдин жүрөгү ыйлап сыздап турса барып туруп бир акыбалын сурап койбой, өз Бишкектен чыкпай, сел жүрсө мейли, ок атылып жаткан жерге, үй күйгөн жерге барбаганы мейли. Бул бети жоктук, орусча айтканда жеткен оозун барбай турат, жаман сөз айтканга орозомун анткени. Бул түгөп бүткөн, кандай десем, бул бети жок, бети бетон болуп калган адамдар ушул нерсени кылат. Кантип барып ошол жерге маселенин жеринде чечип койбойт? Сизден сураныч, урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизге добушумду бергенмин. Ошол эле убакта мен өзүмдүн укугумдан пайдаланып сизден талап кылат элем. Ушул маселени чечип, зым менен эле тосуп коюңуздарчы, сураныч сиздерден. Белгилүү инсандардын бири Исхак Разаков 30 жашында эле ушул маселени чечип койгон. 30 жашында, азыр мен 30 жаштамын. Эч кандай куралсыз, ок атышпай эле чечкен экен ошол киши. Жана Насирдин Исанов биринчилерден болуп, кумтөр маселесин көтөрүп чыккан Акаев тарабынан киши колдонулуп өлтүрүлгөн. Азыр биздин дагы ушул инсан өлүп кеткен Насирдин Исановтой биздин Садыр Жапаров деген чыган инсаныбыз чыкса камап койдуңар. Урматтуу президент, ушул инсанга боштондук бериңиз. Боштондук бериңиз, бул ата-энесинен айрылып, жана баласынан айрылды. Бул өтө азап, өтө оор нерсе адам баласы үчүн. Эртең сизде дагы айрылуу бар. Сиздин дагы балаңыз өлөт. Сиздин дагы атаңыз барбы жокпу билбейм, бирок адам баласы ушундай экен. Менен бул чындыкты эч ким талаша албайт. Ар бир адам өлүм даамын татат. Бул чындык, эч ким жокко чыгара албайт. Баласынан айрылган, демек ата-энесинен айрылган, бул өзү бир адам баласынын башына келген кыямат болсо керек. Мен ал кишини чыгарып президент кылыңыз же бир бийликтин бутагына алып келип коюңуз деп айтпаймын. Буну жөн эле чыгарып коюңуз, коомдук ишмер боюнча калсын. Боштондукка чыксын, үйүнө чыксын. Мамлекетке келип иштебесе дагы боштондукка чыксын. Мынчалык коркосуз билбейм. Балким бунун аркасында өзүңүздөн дагы жаап жашылган немеңиз бардыр, билбеймин. Баарын унутуп ошол кишинин кылган ишини чыгарып койсоңуз жакшы болот эле. Сизден мен ушул нерсени талап кылам, урматтуу Сооронбай Шарипович. Жөн эле коомдук ишмер боюнча калсынчы. Бир эле мен эмес, бүтүндөй эл, кыргыз эли кабыргасы кайышып турат бул нерсени. Билбейм, эртең могу илдеттен чыгып алсак дагы эмне болуп кетерин. Коррупционерлерди күрөшөм дегенсиз, биз ишенип добушубузду бергенбиз, тандаганбыз. Коррупционерлерди бүгүнкү күндө ачыкка чыгарып, бетин ачыкка чыгарып, далилдеп айтып берсе дагы жокко тартпай жатасыз. Анан дагы отставкага кетсин, дагы канча жолу айтам. Отставкага кетсин, өкмөт отставкага кетсин. Карапайым калктын каны менен жуулгуча биз колубузга курал алып, бийлик менен согушканча кетип калсын. Абылгазиев эгер бетиң болсо командаң менен. Маселени, тажик-кыргыз маселесини жерине ошол чечип коюңуз. Дагы бир жолу айтам, Садыр Жапаровго боштондук бериңиз. Мен Садыр Жапаровдун боштондугу үчүн башымды өлүмгө койдум. Мен аягына чейин күрөшөм мындай адамдар менен. Насирдин Исановду Акаев өлтүргөндө чыдаганбыз, жашагенбиз. Ал эми дагы бирөө кыргызым, элим, жерим деп чыкса, камап койдуңар. Бул чыккынчылык. Мындай башкаруу менен силер узабайсыңар. Узакка барбайсыңар.